Саламатсыңарбы кыргыз элим? Менин атым Жумабекова Чолпон. Мен Жумабекова Дарьянын апасы боломун. Дарья мен жалгыз көптөн көп күткөн жалгыз кызым. Ушу жылы январь айында биз ооруп калдык. Больницага түштүк. Подозрение острый лейкоз дешти. Анан Кыргызстандан жакшы диагноз кое албай атабыз. Клиника Рогачевага баргыла деп Москвага жибергенде Москвага келгенбиз. Москвадан бизге ЮММЛ деп диагноз коюшту. Ал ювенильный миеломаноцитарный лейкоз деп аталат экен. Ал лейкоз абдан редкий түрү экен. 1 миллион балага 2 эле жолу кезигет экен. Врачтар менен сүйлөшсөк, лечениясы жок. Пересадка костного мозга кылыш керек дешти. Бул жерден биз донор болуп эме кылалы десек, донорлукка жарабайт экенбиз. Турцияга кеткенге мажбурбуз. Турцияга кайрылсак, 3-4 клиникага. Алар $150,000 деп бизге ошондой счет коюп атышат. $150,000 биздин билүү үчүн ал абдан чоң сумма. Бизге Бишкектен ошо миелодиспластический синдром деп коюшкан башында. Ошондо сбор баштаганбыз. Азыркы күнгө чейин ошо $11,900 чогулду. Фондторго бул жерден Россиядан кайрылсак, Россиядан дарылансаңар жардам беребиз дешет. Турцияга кайрылсак, алар акчаңарды төлөгүлө, анан леченияга алабыз деп атышат. Фондторго Кыргызстандан башка жерлерден кайрылсак, алар счет бергиле деп. Получается, замкнутый круг болот да. Фондтор счет сурайт. Больницага барсак, кайрылсак, алар акчасын алдын ала төлөгүлө деп. Кызым менен ошо получается, ошо дарыланганга пересадка кылыш керек деп атышат. Ага кылганга мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. Ошо себептен мен дагы эле кыргыз элиме кайрылайын дедим эле. Бизге жардам бергенди суранам. Ким канча болбосо да менин кызымды куткарып калганга жардам бергиле.